сиздерге ушундай силерге окшогон жап-жаш улуу мугалимдер менен бүгүн жүз көрүшүп таанышып атканыбызга абдан кубанычтабыз. Эми иш кылары мындай. Бүгүн биз сиздер менен бир семинар өтөбүз. Жапыр Мадаминов агайдын окутуу тарбиялоо усулдары боюнча. Биз энелер мектебинде эмес, биз ошол Мадаминовдун методдорун сабактарда кандай колдонобуз? Азыр биякта бириңер англисчи, бириңер кыргызчы, бириңер физиксиңер да, ошол сабактарда биз кантип колдонобуз? Деги эле мугалим эмне болуш керек? Мугалим эртеңки сабакта эмне болуп даярданыш керек? Анан кийин ал сабакка кантип киришибиз керек? Мына ушундай майда чүйдө биздин күнүмдүк жашообузда мугалимдин турмушунда колдонуучу нерсенин баардыгын сүйлөшөбүз. Гарано менен биз сүйлөшкөнбүз. Ушул офлайн семинардан кийин алда жерде телефондоруңар жазып атпайсыздарбы? Ошондой онлайн группа ачылат WhatsApp'тан. Эмне болгон группа деп эле чочубай, эмне болгон группа деп эле сураганды жакшы көрүшүз да. Сизден башка жаш мугалимдер айтасыз. Жаш мугалимдер мектеби ачылыптыр биздин чүйт токмокто. Ошол жерде биз онлайн окуйт экенбиз, тест тапшырат экенбиз. Биздин тестибизди ошол сабак өтүп аткан кураторлор, мына бул эжекелердин баары кураторлор деп эсептелет да. Ошол кураторлор биздин фамилиябызды, аты жөнүбүздү тетиги Гараного берет экен. Анан Гаранодон мыкты болуп чыккандарыбыз Облоного кетет экенбиз. Облонодон кеткендерибиз министерствого атыбыз барып жетет экен деп айтасыздар. Эми Жапыр Мадаминовдун жаш мугалимдер мектеби, ал агайдын энелер мектеби деген бар. Жаш мугалимдер мектеби деген бар. Силер агай деген кинону көрүп атасыңарбы? Канчынчы сериясына келдиңер? 7-ге келдиңер. Ошол агай жөнүндө сөз болуп атат. Кимдер көрбөсө Байрак групп деген группаны ачабыз.